Болотбек Тилебаевга ыраазы болдум да. Белгилүү сүрөтчү, философ Асан Турсункуловдун өмүр жолун, чыгармачылыгын чагылдырган Шыбага даректүү тасмасынын тушоо кесүү иш-чарасы өттү. Ага кыл калемгердин кесиптештери, коомдук ишмерлер, акын жазуучулар, журналисттер жана режиссерлор катышты. 30 мүнөттүк даректүү тасма УТРКнын Кыргыз телефильм студиясы тарабынан тартылды. Даректүү тасмада сүрөтчү Асан Турсункулов өзү башкы каарман. Чыгармачыл топ Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү тууралуу көрөрмандарга кеңири чагылдыруу максатында Асан Турсункуловдун кичи мекени Аксы районунун Саргамыш айылына чейин барып, тасмага түшүрүп келген. Иш-чарада Асан Турсункулов тасмага түшүргөн жамаатка, УТРКнын жетекчилигине ыраазычылыгын билдирди. Турсункулов башка кесиптештеринен кыргыздын нарк насил, маданият, санжырасын, тарыхын терең философиялык көз карашта тартканы менен айырмаланат. Калемгердин бир нече түрмөктөрдөн турган чыгармалары бар. Улуттук телерадио корпорациясынын башкы директору Тилебаев Болотко дагы терең ыраазычылык билдирем да. Менден ошону таклиф этти, сиз жөнүндө тарталы деп. Мен макул болдум. Анан кийин негизи эле мен ушу чыгармачыл топко аябай баа бердим. Тонн иштешти. Мага негизи тасма жакты да. Менин чыгармачылыгым баары камтылып атат. Менде болгон оор турмуштар, менде болгон кубанычтуу күндөр, ушунун баардыгы ушул фильмде айтылып атат да. Анан мен өзүм деген толкундандым. Анткени бир 40 жылга жакын чыгармачылыкта жүрүп, мен өзүм өлбөстүгүмдү сезип атам да.